Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 25 ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө COVID-19 көз жумгандардын расмий катталган саны 2734 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 70 адамдан жаңы табылды. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында экендиги маалымдалды. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 457 адам, амбулатордук түрдө 579 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183 066 адам коронавирус жуктурган. Алардын 177 760-ы айыгып чыкты. Айрым мектептер аралыктан окутууга өтөт. Белгилүү болгондой, шайлоо тилкеси жайгашкан билим берүү мекемелери 29 ноябрда дүйшөмбү күнү дистанттык түрдө окушат. Билим берүү министрлигинен кабарлашкандай, мындай чечим санитардык нормалардын сакталуусун камсыздоо максатында кабыл алынган. Шайлоонун эртеси дүйшөмбү күнү жергиликтүү бийлик органдары тарабынан мектепте дезинфекциялоо иштери жүрөт. Буга байланыштуу шайлоо участкалары убактылуу жайгаштырылган мектептер жана бала бакчалар 29 ноябрда бир күнгө онлайн окууга көрүлөт. Ал эми калган мектептер жана бала бакчалар өз ишин штаттык режимде уланта беришет деп билдиришти министрликтен. Ал эми Бишкектеги айрым мектептер эртең тагыраагы жума күнү дагы аралыктан окуу чечимин кабыл алышкан. Эске салсак, өлкөдө Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Эсептөө палатасынын аудитору жана инспектору коррупция фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлайт. Билдирүүдө айтылгандай, УКМК тарабынан коррупцияга бөгөт коюу жана алдын алуу, анын ичинде контролдук текшерүү функциялары бар мамлекеттик органдарда коррупцияны аныктоо, бөгөт коюуга жана алдын алууга багытталган системалуу иштерди улантууда. Маалыматка ылайык, улуттук коопсуздук органдары тарабынан акцияларынын 100% мамлекетке тиешелүү болгон Air Кыргызстан ачык акционердик коомунда өзгөчө ирүү өлчөмдөгү зыян келтирилген коррупциялык фактылар аныкталды. Ошол эле учурда Кыргызстандын эсептөө палатасынын айрым кызмат адамдары аталган авиакомпаниянын жетекчилери менен жең учунан сүйлөшүп алып, пландуу текшерүүлөрдүн жүрүшүндө мамлекетке 3,160,903 АКШ доллары өлчөмүндөгү зыян келтирилгендигин атайлап жашырышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө чогултулган күнөөнүн төгүндөгүс далилдерин эске алып, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудитору жана инспектору Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын 1-райондук соту тарабынан камакка алуу түрүндөгү башкаруу чарасы каралды деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда.